Бул кабар азырында силер көрүп турган ичи чөп, сырттарын органыбыз менен ичин тазалоо ушунчалык кыйынчылыкка жараткандыктан мунун тазалоо иши ушунчалык кыйын болгон. Ал эми бул темирлер алынгандан кийин мына силер көрүп турган бул дөңсөдө бир маркумдун сөгө жатат бул жерде. Муну жакындары келип чөптөрдү тазалап, иреттөө иштерин жүргүзүп коюшкан. Буюрса ушул темир курманын баары алынгандан кийин жалпы Сулайман тоонун түштүгүнө мазарлап ушундай акыбалга келиш керек. Сулайман тоонун айланасындагы жылдап орулбаган чөп, үстү түшүп кеткен кабырлар эми иретке келтириле баштайт. Тоонун айланасындагы 3 мүрзөнүн темир тосмолорунун дээрлик жарымы алынып бүтүп калды. Бирок кабырдын орду маалыматы музейдин санариптик тутумунда сакталып кала берет. ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк маданий мурасына кирген Сулайман тоо тарыхый, табигый көрүнүшүнө кайтарылып, экологиялык абалы дагы жакшыртылат. Эске салсак, тоонун айланасындагы мүрзөлөргө акыркы сөк 1978 жылы коюлган. Андан кийин чектөө киргизилген. Бирок бир жагдайдан улам маркум Ырыспай Абдыкадыровдун керези менен өзүнүн керези менен анын сөөгү дагы 94-жылы ушул жерге коюлган болчу. Сулайман тоодогу мүрзөлөргө акыркы сөк 1978 жылы коюлган. Ошол мезгилден бери тарыхый мурастын 15 гектарга жакын аймагын темир таш тосмолор жана эстеликтерден тургузулган мүрзөлөр ээлеп келген. Жыл өткөн сайын бейиттердин тосмолору чирип, айрымдары түшүп дагы кеткен. Мындан улам тоодогу көрүстөн иретке келтирилип тазалана баштады. Негизинен коомчулук билгендей, Сулайман тоодо чоң 3 мазардын биз Сулайман тоонун түштүгүндө башкы мазарды демонтаждоо иштерин баштадык. Жумуш баштаганыбызга бүгүн 10 күнгө жакындап атат. Мына ушул күндөр аралыгында жалпы ушул мазардагы маркумдардын жакындарын дээрлик бир 70тен ашык жара бизге кайрылды. Алар ошол бул жердеги маркумдардын жакындары болуп эсептелет. Алар үстүндөгү темир тосмолорду алууга макулдугун берип кетишти. Ал 70 адам, ар бир келген адамдын бул жерде бир эле адам эмес, 4төн 5тен жакын туугандар болгондуктан дээрлик бир 300дөн ашык адамдын жакындары экен. Алар ушул темир тосмолорду алууга макулдугун берип, алар жакшы кош колдоп кубаттап кетишти. Анткени мына көрүп тургандай мазардын үстү темир тосмолорго жык болгондагы өрт коопсуздугун ар кандай коопсуздук чараларын жүргүзүүгө бир топ тоскоолдуктар жаратып келген. Буюрса мына ушул бир айдын ичинде толук мазардан ушул түштүк тарабында мазардагы темир тосмолорду алып бүтөбүз деген азыр аракеттер жүрүп атат. Жакшы, негизинен бул мазардын жабылганына дээрлик 48-50 жыл болду. 78-жылы кабыр жабылган, бирок ошол мезгилдеги маркумдардын жакындары бул жерде көбүнүкү жок экен. Биз абдан көп кайрылуулар жасадык. Бул жерде чечендер, татарлар, орустардын сөөгүттөрү да коюлган учурлар болгон. Бир 50 жыл болгондон кийин алардын жакындары дагы сыртка көчүп кеткендер дагы такталды да. Биз жумушчу топ комиссиянын корутундусуна ылайык биринчи ушул темир курулмаларды гана алууга уруксат берилген. Биз ал темир курулмалар алынгандан кийинки этаптарда биз комиссияга мындай кирпичтер, бетондорду да алууну биз комиссияга сунуш кылабыз. Эгерде макулдук берсе, мына ушундай курулмаларды дагы баардыгын алып, биз тоонун табигый бир түсүнө келтиргенге аракеттер жүргүзүп атабыз. Азыр планда ушундай, жалпы темирлер алынгандан кийин мазардын ушул түштүк тарабына Кооператив көчөсүнөн тараптан чыгуучу чоң туристтик жолдун жээгине кайрадан темир тосмол менен жалпы мазарды тосо тургандай аракеттерди жасап атабыз. Мындан сырткары дагы келген ушул мазарга келген зыяратчыларга дагы ыңгайлуу шарттарды түзүү планда бар. Ал ушул басып жүрүүчү жолдор каралган, отуруштар дейбиз, булардын баардыгы планыбызда бар. Негизи жалпы бул жерде жанагы өткөндө айтпадыңызбы? Мисалы мен келсем сырттан келгенде деле бунун аты жөнү жок экен мүрзө. Сиздерге салыштырмалуу ар бир кабырдын өздүк маалыматын чогултуп базага киргизгенсиздер да. Мисалы табличкабы же номерби коюп коесуздар да, же жөн гана ошол келген жакындар кантип тапса болот келечекте? Келечекте биз буга чейин мисалы бул кабырда азыр эч кандай жазуу жок, сүрөтү дагы кимге тандуу экен маалымат жок. Биз ушуларды белгисиз, узуну канча, туурасы канча болгон, кандай курулма материалдарына чейин тартып бир базага киргизгенбиз. Ал эми айрым кабырларда үстүндө жазуусу бар, кайсы жылы туулган, казы болгон, аты жөнү так жазылган. Аларды дагы биз ушул аты жөн жазуу менен базага киргизгенбиз. Бул алынып кеткенден кийин дагы жакындары келип, бирок эс түтүндө ушундай темир болгон деп элестеп биз сүрөт көрсөтүп бере алабыз. Эгерде ушул сүрөт менен жакынымкы дей турган болсо, биз ошол кайсыл жерге коюлгандыгы боюнча дагы алынып кеткенден кийин да көрсөтүп бере алабыз. Тоодогу бейиттерди иреттөө боюнча алымдар кеңешинин фатвасы дагы чыкты. Анда кабырдагы сөөгкө зыян жеткирбей туруп тазалоого уруксат берилген. Бисмиллахиррахманиррахим.
Alloh taolama cheksiz maqtovlar, payg'ambarimiz alayhissalomga salom duolarimiz bo'lsin. Albatta bu qabrlar shariatda o'zining bir atayin o'rni bor, fatvolar bor, chechimlari bor. Mana Sulaymanto qo'rug'unda, Sulaymanto'ning tegeragidagi qabristonga kela turgan bo'lsak, mana Sulaymanto muzey kompleksidagi o'rt xavfsizligini oldini olib, jana çöp o'sib ketgandan keyin o'ruda to'sqolchilik jarata turib, o'sha bo'yicha Olimlar Kengesine qayrilgan, Olimlar Kengesida chechim chiqarib bergan. O'sha har bir qabrdan, qabrga qo'yilgan bir tug'anlarimizdan, marhumdan yaqinlari, tug'an urug'lari, o'sha yeğlerinden ruxsat bo'lib, o'shalar bilan kelishib ish qilinaverib turgan bo'lgan. Анан ошол келечекте деле ушул баягы кабырга коюуда бир мындай шам, темир тосмолорду Өзү негизи кабырга келгенде отто бышкан нерселерди иштетүүгө болбойт да. Отто бышкан бышыккыч дейбизби, темир дейбизби, цемент дейбизби, буларды иштетүүгө негизи болбойт. Аны ошого муфтияттан дагы атайын фатвалар, чечимдер чыккан. Эгер бирөөлөр ушундай коюп коем десе, 30 сантиметрден ашпаган бир жыгачтарга бир жазып койсо болот деп уруксат берилген. Атайындай чоң каражат иштетүүгө негизи болбойт. Алынган темир тосмолор музейдин керектөөсүнө жумшалат. Ал эми ар бир кабырдын орду маалыматы буга чейин изилденип, 1700дөн ашуун өздүк маалыматтар тарыхый тизме катары Сулайман тоонун атайын санариптик базасына киргизилди. Кайсы ширата, далгата деген координаттары ушул жерде так белгиленген. Ошол картадан кирип туруп, ал жерде ар бир координаттарды кирип көрсө болот. Анан эгерде ушул эсте калган болсо, ушул точкага келип, ушул координат менен ушул жерде дагы турса болот. Бизде ушундай бир темир тосмолорду гана алдык бул жерде. Темир тосмонун ичинде белгиси болсо табличка алда алып калып атат азыр. Азыр көйгөй жок, келип карагандарга эч кандай таппай калып же башка деген болбойт. Анан азыр эми мындай байкалып турат, айрымдары түшүп да кеткен, санитардык абалы да негизи буларда таасир этти да. Ооба, себеп дегенде буга да таасир этти. Биз ошол похоронный бюро деп мекеме бар атайын мэриядан. Ал ошондой ачылып калган кабырларды жабыш үчүн биз аларга кайрылганбыз. Эми анын адистери көрүнүп калган, анан башка жарандар кылсак ар түрдүү чочуп калышы мүмкүн, психологиялык таасир этип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ал жумуштарды алар менен былтыр да аткарганбыз, быйыл дагы ошолорду аткарганга планыбызда бар. Каланын так ортосундагы Сулайман тоо Маданият министрлигине карайт. 2009-жылы ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк баалуу мурастар тизмесине катталган. Бул жердеги ар бир өзгөртүү эл аралык талаптарга шайкеш келиши шарт. Абдумалик Базарбаев, Тейт Телебалдиев, Ош ТВ.